بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ثم ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Мурда сабагыбызда биз көз ачыктар жөнүндө маселени көтөргөн элек. Эми көз ачыктарга баруу өкүмү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол көз ачыктар жөнүндө баруу өкүмүндө мындай нерсени айтат. Негизинен көз ачыктарга адамдар, сыйкырчыр адамдар бир шыпа издеп, же болбосо жоголгон нерсесин табыш максатта барат. Билип коюңуздар, жоголгон нерсени табуу бул жакшы нерсе, бирок Аллахка кайрылыш керекпиз. Аллахка кайрылсак, Аллах субханаху тааля ар нерсени өз ордуна коюучу зат. Ал эми шыпа издөдө, шыпада дагы Аллахка кайрылабыз. Анткени мурдакы сабактарыбызда да сыйкыр тууралуу айтканда, инна Аллах анзала да ва дава ва жа'ала ли кулли да дава деген. Аллах бир дарт түшүрсө давасын кошо түшүрөт, жана ар дартка давасын байлаган. Фатадау ва ла тадау би харам. Адал жол менен дарыланга, арам жол менен дарыланбагыла. Жана ошондой эле ошол хадистин негизинде дагы бир алымдар эреже чыгарат. Көз ачыкка барып, ошол буюмуңду, нерсеңди табуу бул арам жол. Ал эми ошол милицияга барып, же болбосо бир мыкты детективге барып, же бир ошол жолун биле турган адамга барса, бул адал жол. Неге себеби дегенде, алар өз жолу менен издегенди билет. А бирок көз ачыкка барып, көз ачык сени таап бер деген бул болбойт. Ал көз ачыкка барып суранган да болбойт. Неге? Кайыпты мен айтпадым мурдакы сабакта. Кайыпты Аллах субханаху тааля гана билет. Кайып нерсе. А жанакы көз ачыктар учур чактагы кайып менен пайдаланат. Айтпадым, учур чактагы кайыпты биз деле жашообузда пайдаланабыз. Азыр наркы бөлмөдө адамдар эмне кылып атканын биз билбейбиз, бирок жин барып көрүп келе алат. Ошондой эле азыркы замандын мыкты иштеринен, мисалы камераларды коюп койсоң, камера аркылуу көрө берсең болот. Тигил адам эмне кылып атат. Ошондой эле нерсе, ошон үчүн бул көз ачык эмес. Айтпадым, алар жиндердин жардамы менен ошондой иштерге барышат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан хадис бар. Ким бакшыга же көз ачыкка барып бир нерсени сураса, анын намазы 40 күн кабыл болбойт деген. Намазы 40 күн кабыл болбойт деген сөз мааниси, Аллах субханаху тааля биздин жашообузда эң биринчи нерсе бул намаз кабыл болот эмес. Эгерде намазыбыз кабыл болсо, калган орозобуз, зекетибиз, хажылык, айтор калган жакшы даватыбыз, эмне гана нерсе болобу, калган баардыгы намаздын үстүнөн куралат. Ал эми намаз туура акыйданын үстүнөн куралат. Аллахка болгон ишенимден куралат. Аллахтан гана коркуп, Аллахка гана сыйынсаң, намазың күчтүү болот. А намазың күчтүү болсо, калган амалдарың намаздан карап куралат. Ошон үчүн кыяматта эң биринчи сурак намаздан болот туугандар. Намаз жок, бүт иштин баары токтоп калышы мүмкүн. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан: "Мен лам юсалли салатал аср фа амалуху хабит". Ким асыр намазын эле окубаса, ошол адамдын ошол күнү баардык амалдары текке кетет. Баардык амалдарын калган намаздары, зекеттери, орозолору, бир адамга жакшылык кылып, ошонун баардыгы кетип калышат. Неге? Анткени намаз деген бул эң негиз нерсе. Ошол үчүн намазды таштасак, шариятыбызда алымдар бул мусулманчылык белгиси болбой калат дейт. Ошон үчүн келиңиздер, мусулман болгубуз келсе, намазды таштабайлык. Намазды таштап жөнүндө мурда да сабакта айтканбыз, Мариям сүрөсүндө 59 аятында: "Фахалафа мин ба'дихим халфун адау ссалата ваттабау шахават фасауфа ялкауна гайя". Алар ушундай адамдар келет, алар намаздарын таштап, намаздарын жоготушат. Алар өз азырыктарына ээрчип
кетишет. Алардын бара турган жайы тозок дейт. Андыктан келиңиздер, биз мусулмандар намазыбызды таштабайлык. Анткени намаз ташталдыбы, анда көп берекенин баарынан кол жойбуз. Келиңиздер, намазыбызды тургузалык. Намаздан жөнөкөй жеңил ойду болбойлук. Намаз пайгамбар айтканда ас-салату хия нур. Намаз деген бул нур деген. Намазда Аллах көп береке берген. Анткени намаз жөндөн жөн эле парыз болгон эмес. Намазды пайгамбарыбыз Миражда 7 кат асмандан кийин Аллахтын аршына көтөрүлүп пайгамбарыбыз Аллахтын аршына өзүнө барып, ошол жерден намазы 50 убакты 5 убакка чүрүп, 5 убак намаз парыз болот. Ошол 5 убак намаз парыз болгон. Бирок багымда 2 рекет, пешим 2 рекет, асыр 2 рекет, шам 3 рекет, куптан 2 рекет болуп парыз болгон Меккеде. Анан кийин Меккеден Мединада көздөп пайгамбарыбыз хижра кылгандан кийин, 1,5 жылдан кийин хижра кылгандан кийин, ошол жерде тынчтыкта, коркунучтан чыгып, тынчтыкка бөлөнгөндөн кийин, андан кийин пешимге 2 рекеттин 2 рекет кошулду дейт Бухариде хадисте. Асырдын 2 рекеттин 2 рекет кошулду. Куптанын 2 рекеттин 2 рекет кошулду. Уал магриб кама хия. Магриб намазы 3 рекет эле, ошондой эле дейт. Багымдат 2 рекетке 2 рекет кошулбады. Эмнеге? Анткени багымдат өзү эле эзелтеден эле узун намаз болгондуктан ошол намазы жетиштүү болду дейт. Демек, 5 убак намаз ошентип парыз болгон. 5 убак намазды Аллах Тааланын элчиси асмандан ошол жерде парыз. Аллах ошого буйруган. Ошол намазыбызды жоготуп коюш мүмкүн эмес. Негизинен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисти Мединада айткан хадис. Хижрадан кийин. Ошон пайгамбар айтат атпайбы, ким бакчыга же көз ачып барса 40 күн намазы кабыл болбойт. Эмнеге? Бул намаз окуп жаткан элге кайрылып жаткан айткан сөз да. Азыр бул хадисти бизде кээ бир адамдар угуп жатышы мүмкүн. Бул хадистен бул да пайда да таппайт да. Эмнеге? Анткени намаз окуган киши эмес да. Намаз окуган киши болгондон кийин бул хадис окусаң дагы баары бир да. Мен намазым и так эле жок экен. Мага эчтеке болбой турбайбы деп түшүнүп калышы мүмкүн. Жок. Билип коюңуз. Адамдын башында эң төр амалы бул намаз. Эгер намаз жокпу, Аллахтын алдында андан башка үзүрүп албайт. Аллах аны кечирбей да коюшу мүмкүн. Ошон үчүн келиңиздер, тозоктон бейишке кире турган адамдар сурайт экен тозок ээлеринен. Ма салакакум фис сакар? Силер тозокко эмнеге түшүп калдыңар? Ума кунна минал мусаллин. Тозок эл жооп берет. Эң биринчи эле жообу биз намаз окугандардын катарынан болгон эмес элек. Биз намаз окучу эмес элек, ошол үчүн түшүп калдык экен. Азыр бизде ушундай адамдар бар. Шариятты айт десең, будай куйт. Укмуш сүйлөйт шариятты. Бирок намаз окубайт өзү. Кудайдан корк дейт. Зекет берет, орозо кармайт. Зикирде жүрөт дайыма. Бирок 5 убак намаз окубайт. Ана мен мусулманмын дейт. Келиңиздер, чыныгы мусулман, Аллахтан корккон, намаз окуган киши. Намаз окубайсыңбы? Сен өзүңдү мусулманмын деп эсептегенден Аллахтан чындап корк. Неге? Намаз бул негизги адамдын, мусулмандын белгиси. Бул хадисти имам Муслим риваят кылат. Ошон үчүн 40 күн намазы жоголот, кабыл болбойт дегенден намаз окуган адамдар ошол хадистен чындап коркот да. Көз ачыкка барган кереги деле жок турбайбы. Эми экинчи хадис, бул хадисти имам Ахмад риваят кылган. Мен ата кахинан фасаддакаху бима якул факат кафара бима унзила аля Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Ким көз ачыкка же бакчыга барып туруп айткан сөзүн ишенсе, Мухаммад пайгамбарга түшкөн нерсеге капырчылык кылат дейт. Шариятыбызда пайгамбарга 2 нерсе түшкөн. Биринчи нерсе ар-рисала, пайгамбарчылык, элчилик. Экинчиси бул ол китап, Кур'ан.
Демек, ал адам Аллахтың Құранына капырчылык кылып, анан кийин пайгамбардын элчилигине капырчылык кылышы мүмкүн. Демек, катуу нерсе туугандар. Ошол себептен пайгамбар айткан барса деген. Өкүм биякта баруу. Азыркы заманда ким ошондой көз ачыктардын жарышын, алардын ортосунда салгылашууну жанакындай телепередача кылып туруп элге чыгарып жатса, элдин баардыгы тең өз телевизорлорунан ошолорду тамшанып, суктанып, ошолорду көрүп жаткан болсо, Кудай сактасын, бул өкүмгө телевизор аркылуу элдин баарын чүрүп коюшу мүмкүн, ошол көрүп жаткан адамдардын баарын. Ошон үчүн биз айтабыз, андай битва экстрасенсов деген сыяктуу орустардан чыккан бир передачалар. Этияттаңыздар, ошолорду биз көрбөш керекпиз, андайлар карабаш керекпиз. Эмнеге? Биздин айтпадым, жүрөгүбүз оому. Бир тарапка, экинчи тарапка, ар кандай жакка ооп кете берет. Дарактагы бир жарбулак сымал. Шамал каяка үйлөсө ошол жака үйлөп кете берет. Бүгүн иманыбыз күчтүү болуп турганда кой көрбөйм дейбиз. Анан кийин убакыт өтүп, иманыбыз алыстап калгандан кийин бир көрүп коеюнчу деп ошентип адам азырыкка кирип кетип жатпайбы? Андыктан шариятыбызда демек көз ачыкка барыш мүмкүн эмес, болбойт, тыйылган. Ишенбеш керек сөздөрүнө. Алар жалган айтат. Неге? Анткени чындык деген, караны кара деген Мухаммад пайгамбар айткандан кийин пайгамбардын сөзүнө ишенебизби? Же көз ачыктардын сөзүнө ишенебизби? Албетте пайгамбардын сөзүнө. Анткени пайгамбар алар айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, алар жалганчылар. Алар көз ачыктар. Алар элди алдоочулар. Бирок көп адамдар, өзгөчө байлар же кимдин колунда бизнес болгон болсо, бул адамдар көбүнчө көз ачтарга ишенишет. Мен айтат элем, Аллах сиздерди ошентип даражаңыздарды чындап эле чүрүп коюп жаттыр. Неге? Жараткан Раббиңизге ишенбей, жараткан Раббиңизге ишенбей, көз ачыкка ишенген, өзүңүздөн дагы төмөн адамга ишенген Аллах чындап даражаңызды чүрүп жаттыр. Ошон үчүн келиңиздер, көз ачыкка ишенбейлик. Көз ачык ал эчтеке билбейт. Кайыпты бир гана Аллах субханаху ва тааля билет. Ага барбайлык. Бутубуз баспасын. Көзүбүз аларды көрбөсүн. Алардын көзү эмес канча жери ачылды. А бирлери деле калбай калды. Ошон үчүн келиңиздер, Аллах субханаху ва тааля бизди сактасын. Себеби дегенде пайгамбардын хадисинде ошондой бир береке бар экен. 40 күн дейт. 40 күн деген нерсе бул өтө узун бир убакыт. Адам 40 күндүн ичинде толугу менен жин болуп калышы мүмкүн. 40 күндүн ичинде толугу менен башка динге өтүп кетиши мүмкүн. 40 күндүн ичинде адам 40 күн эмес, 40 мүнөттүн ичинде адам өлүп тигил дүйнөгө барып калышы мүмкүн. Ошо келиңиздер, 40 күндөн өтө узак бир жашоо. Ошонун ичинде Аллах намазыбыз кабыл болсо, анда дуаларыбыз кабыл болсо, дуалардын төбөсү, дуалардын атасы бул намаз да. Намазың жок, мындай дуаң кабыл эмес. Ошон үчүн 5 убак намаз окуп турган дуа кылалык. 5 убак намаз болуш керек. Дуа кылыш үчүн. Намазыбыз жок болсо, дуаларыбыз Аллах Таала кабыл кылбай коюшу мүмкүн. Неге? Анткени ияка набуду ва ияка настаин. Сага сыйынабыз, сенден гана суранабыз. Биринчи сыйыналык да намаз окуп, анан дуа кылып сураналык. Ошол үчүн келиңиздер, Аллах Таала ошол көз ачык бакшы деген калкынан кыргыз элибизди, тагыраак айтканда, жалпы инсаниятты баарын сактасын. Имам ан-Навави айтат: "И'лам анна ал-кахана ва тааллумул кахана ва танжим". Айтат, көз ачыктык, бакшылык жана жылдыздар илимин үйрөнүү дейт. Айтор таштар менен ыргытып же ошондой будай бурчактар менен ыргытып жанакындай төлгө ачып
Ta'lim hadihi kulliha haram. Мунун баардыгын үйрөнүш шарият боюнча арам дейт. Жана ошонун билип туруп, ошонун ордун, ошону билип туруп, ошондой кызмат көргөзтүрүп, ордуна акча алыш дагы арам дейт. Бул алейха харам бин нас ас-сахих. Бул ижма 4 мазхаб боюнча бүт алымдар муну арам деп чыгарган. Андыктан биздин заманда ар кандай шарлатандар көбөйүп кеткен. Азыркы учурда дагы бир көз ачыштардын да бир түрү булар табып болуп алган кээ табып. Жанакындай чөп дарылар менен алектенген адамдар. Мисалы бир адамга барсаң, бир адам айтышы мүмкүн, мен чөп дарылар менен дарылайм. Деди эле мага. Маселе мүшкүл иш жок. Эгер чын эле ал чөп дарылар менен бир неме жасап, ошол адамды дарылап жатса. Бирок арасынан бир сөздөрдү кошуп коюшу мүмкүн экен. Мисал айтат. Келгенден кийин мен сезип атам, сен бул жериңде тигил жериң ооруп атат. Сен күйөөң менен урушуп кеткен болуш керексиң, же сен аялың менен ажырашкан экенсиң. Деп келечекте нерсенин баарын айтып атат да. Мына булар дагы көз ачыктар. Буларга дагы барбаңыздар. Неге? Анткени алар өз иши менен алек болсун. Табыпчылыкпы, дары-дармекпи, чөп дарыбы, анда чөп дарысынан чыкпасын. Дагы бир маселе, тамыр кармагандар көбөйүп кетти. Ес контакт деп, мисалы бир адам барсаң, тамырын кармап берет дагы. Анан контагын издейт экен да. Сен бул жериң ооруп тур, сен тигил жериң ооруп тур. Субханалла, тамырды кармап биз пульсты билебиз. Тамырды кармап, мисалы давлениени билиш мүмкүн, мейли ал илим бар экен. Тамырды кармап сен сахарын диабетсиңби? Тамырды кармап сен аялың менен ажырашып кеткен, эмне алакасы бар? Ошол үчүн жанакындай тамырчыларга да барбагыла. Анан да бир молдолор бар, кечиресиздер, ушундай арабызда молдолор бар. Кыргыздар бекерин айткан жок да, чала молдо дин бузар. Бул чала молдо да. Ал жанакындай тесменин бир учуну кармап аткен. Тигил учун берки бейтап кайрып аткен. Анан отуруп туруп Ясин деп атат. Кара Ясин деп атат. Тигил баланын аты Эсен экен да. Эсен деп атабы деп коем дейт. Эсен деп атабы деп коем дейт. Атым каяктан билип окуйм деп коет. Мынакей, ошентип анан Ясин деп коет экен. Уят да, субханалла. Ясин сүрөсүн тесменин бир тарабынан кармап, бир тарабынан тиги кармап, Ясин деп койсоң эле Аллах берекем бар асмандан жадырат экенби. Булар да ошондой шарлатандар. Келечек менен ошондой бирөөнүн тагдыры менен ойногондор. Мен айтмакчымын, көз ачыктардын жазасы өтө катуу. Анткени алар Аллах жараткан макулукаттарынын тагдыры менен ойноп жатат. Ошол үчүн кээ бир адамдар кечиресиздер, кээ бир адамдар, ушундай адамдар бар. Алар өз ишинде алек болбой, көз ачыктык менен алек болуп кеткендер өтө көп. Мисалы бир адам бир жерде навайчы болсо, же бир жерде базарда эмне сатса, ошол ишин аткарса, тыкандык менен, дыккаттык менен аткарса, береке бермек Аллах субханаху тааля. Бирок ошол жерге дагы көз ачыктыкты аралаштырып ийген. Келечекти көп сүйлөйт. Сен тетинде кыла турган оюң бар. Сен момундай кылат элең. Момундай болот. Анда тиги болсо, тети нерсени мен билем, ошондой кылат ал. Ал кылып жатат ошондой. Сен каяктан билесиң ал кылып жатканын? Кээ бир адамдар көз ачык болуп иштебейт. Көз ачыктык кылбайт, бирок жашоосунда көз ачыктын ишин жасайт да. Бирөөнүн айтат, мен я твои мысли читаю дейт. Мен сенин оюңду окуп атам дейт. Субханалла, окуп аткандай эсеп эмне? Ошол программасын жүктөп алдым элең анын оюн. Каяктан билесиң анын ою кандай экен? Аллах Куранда айтат: "Иннаху алимун бизати судур." Адамдардын жүрөктөрүндө эмне гана ой болсо, Аллах гана билүүчү деп жатса, сен каяктан анын оюн окуй аласың? Күндөрүн биринде бир сахаба жихадта, күрөштө согуш атып бир адамга
кылычын көтөрүп урайын десе, кылычы менен урайын десе, тир адам шахада келтирет, ла илаха иллаллах деп. Белки сахаба аны сайып салат. Анан пайгамбарыбызга келет кабар. Ла илаха иллаллах жатпайбы? Сен эмнеге аны өлтүрүп салдың? Дегенде тигил адам айтат: "О, мени өлтүрбөсүн деп эле калп эле ла илаха иллаллах түштөн кийин айтат атпайбы ол?" дейт. Чын эле кара, бул каяктан билет бул? Пайгамбар ошондо жооп берет: "Ашакакта калба". Эй баланча, анын жүрөгүн сен ачып, оңторуп карап көрдүң белең дейт. Аллах билет дейт, кимдин жүрөгүндө эмне максатта айткан. Ошол үчүн пайгамбарыбыз ошондой эрежени согушта жүрсө дагы бирөөнүн оюн сыйлаган. А биз согушта эмес, жайбаракат, тынчтыкта жүрсөк дагы бирөөнүн оюн сыйлабай жатабыз. Ал момундай деген ойдо азыр. Бул ою начар. Бул соо эмес. Бул бузуку да. Ой, бузулган деп адам жөнүндө жаман ойлойт. Келиңиздер, көз ачыктын ордуна иш жазабайлыкчы. Көз ачыктай болуп кетпейликчи. Азыр элдин баары эле көз ачыктай болуп кетти. Ошон үчүн келиңиздер, көз ачыкка 3 маселе экен биякта. Көз ачыкка барбаш керекпиз. Барсак, не 40 күн намаз болбойт. Экинчи маселе, ишенсек, пайгамбарга түшкөн нерсе капычылык кылат экенбиз. Үчүнчү маселе, дагы бир тыянак кыла турган, башка адамдар өз иштеринде көз ачыктыкты жасап баштайт экен. Кечиресиздер, мисалы жанакындай хирург болобу, врач, же болбосо жанакындай аялдардын тарабында иштеген болобу, мисалы гинеколог болобу. Кээ бир адамдар ошол жерден ашыкча нерселерди көз ачыктай бир келечекти айтып баштайт экен аларга. Мындай деп келечекти сүйлөп жаткандыгы, бул анын ишине тиешеси жок. Ошон үчүн келиңиздер, жанакындай өзгөчө азыркы учурда шарлатандар бул жанакындай чөп дарылар жасап элдерге жанакындай табылчылык менен кылып жаткан адамдар көз ачыкты, келечекти айтып койгондой сүйлөйт. Сен тияң оораптыр, сен бияң оораптыр. Сенин жүрөгүң оораптыр, мен көрүп койдум мына дептир. Анын субханалла, бул адам албетте бир шайтан менен бир алакасы бардыр. Ошон үчүн келиңиздер, Алла субханала тааля көз ачыктарга жана бакчыларга, алардын элине, ошолорго окшогон, ошолордун түрүндөгү сыйкырчыларга, ошондойлорго элибиз барбасын. Алла субханала тааля элибизди сактасын, ар кандай баледен Аллах сактасын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.